саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Келкел платформасында Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков менен чогуу Кыргызстандагы болгон акыркы окуялар, негизи эле Кыргызстандагы саясий абалды талкуулайбыз. Темирлан мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алгач эле суроо ушул 17-ден 18 майга караган түндөгү окуялардан баштасак, негизи эле Кыргызстанда сиздин оюңузча коомдо бул окуя бир паста эле болуп кеттиби, же бул коомдо көптөн бери чогулуп келаткан кайсы бир нерселердеги триггерден улам пайда болдубу? Бул көптөн бери чогулуп келаткан эле маселе. Бул боюнча биз көп жылдан бери айтып келатабыз. Ушул университеттердин баарын иретке алып келиш керек. Университеттердин көбү жанагы лицензияларды жана частный университеттердин баарын ачып коюшкан жөн эле. Эч кандай билим беришпейт. Бул пакистандыктар келгенде муну Кыргызстанга, Пакистан, Индиядан келип атышат. Негизи дүйнө жүзүндө ушундай практика бар. Мисалы Россияга барсаңар, орус тилин билбесеңер, биринчи жыл орус тилин үйрөнөсүңөр. Германияга барсаңар, немис тилин билбесеңер, биринчи жыл немис тилин үйрөнөсүңөр да. Анан Кыргызстанга келип алып, же кыргызча билишпейт, же орусча билишпейт да. Анан кантип окушат? Англисче окутушат дейт да. Аяктагы мугалимдер англисче мындай бытовой темага сүйлөшө алышпайт. Анан кантип медициналык терминдер менен үйрөтүшөт. Ошон үчүн бул бизнесте деген токтотуш керек. Билим берсек, биз деген жакшы билим бериш керекпиз. Азыр айтып атышат, билимди экспорт кылып атабыз, тим эле ушу экономиканы көтөрүп атабыз депчи. Экономиканы адал иш менен көтөрүш керек. Билим берсек, биз анда жакшы билим бериш керек. Эртеңки күнү алар барып алып, ошол жактан пациенттердин баарын өлтүрүп, анан булар ким кайсы доктор дарылады делесе, баягыл доктор баягыл. Ал каякта окуду эле, ал Кыргызстанда окуду деп. Бизге эмне кереги бар ал? Бул Кудайга да жакпаган иш да. Бүт иштерибиз баары мыйзам чегинде болуш керек, жана мындай натыйжалуу болуш керек да. Экинчиден, биздеги деген интеграция деген болуш керек. Мисалы мен былтыр эле 30-тан ашык мамлекетке барып келдим. Мен пакистандыктарды бүт эле жерден көрөм. Эч жактан алар жанагындай өзүнүн улуттук кийимин кийип алып, бүт өзүнчө квартал түзүп алышкан. Өзүнчө сепарированно жашап атат да. Бул негизи бизде Кыргызстанда ушундай проблема бар. Мисалы доңгандар баары сепарированно жашайт, өзбектер сепарированно жашайт. Андай болбош керек. Биз Кыргызстанда жашагандан кийин баарыбыз кыргыз болуш керекпиз. Бүт коом бирдей болуш керек. Анан алар үчүн өзүнчө чач тараштар, өзүнчө ресторандар, өзүнчө комплекстердин баары салып, Кыргызстан ичинде мындай башкача мамлекет кылып, бул дагы туура эмес. Кыргызстанга келди, бүттү. Биринчи жыл мигрант болуп келдиби, студент болуп келеби, ким болуп келет, ал бизге айырмасы жок. Биринчи жылы бүт кыргыз тилин үйрөнүш керек, кыргыз менталитетин үйрөнүш керек, кыргыз маданиятын үйрөнүш керек. Биз Кыргызстанда жашап жүргөндөн кийин Кыргызстанга мына жашайм десе, анда камырдай болуп журулушуп калыш керек биздин элге. Бул нормальный практика. Мына биздин эле кыргыздар Россияга баратат. Эмне ошол жака барып Россиянын мыйзамдары менен жашап атат да. Орусча сүйлөп атышат. Орус маданиятын, орус мыйзамдарына ылайык туурабы? Америкага барабы? Англисче үйрөнүшөт. Бул деген нормалдуу көрүнүш. Эгерде биздин кыргыздар деле Пакистанга иштегени барса, пакистанча сүйлөйбүз, пакистанча үйрөнөбүз. Ошол маданиятка ушундай болуш керек. Эми жана сабалганы боюнча бул деген шермендечилик да, бул деген шермендечилик. Андай эч качан мындайга биз барбаш керекпиз. Биз деген азыр деген тааныбаган адам эмес, тааныган керек болсо, аялың болсо дагы сабаганга эч кандай укугуң жок. Балдарың болсо дагы сабаганга эч кандай укугуң жок. Бул деген таптакыр туура эмес. Мунун баары азыр мынакей иштердин баары мына Ички иштер министрлиги башкалар иликтеп батыраак жыйынтык чыгарыш керек деп мен эсептейм. Бирок мунун жанагы тамырлары бул деген 1-2 күндүн иши эмес. Бул деген көп жылдан бери келаткан проблемалар. Сиз айтып кеттиңиз да, бул көп жылдан бери келаткан көйгөй себеби дегенде интеграция болгон жок, коомго депчи. Бирок ошол интеграцияга кыргыздардын өзү, мисалы, улуттун мындай өзөк улут катары даярбы ошол нерсеге? Себеби дегенде биз билебиз, кыргыздар деле ошол башка улуттар менен деле мындай кайсы бир көйгөйлөр болуп келген. Анан башкаларды бөлүп жаруу кыргыздардын деле мындай эмесинде бар да. Эч качан мындай болгон эмес. Мына эпос манасын ачсаңыз, эпос манасында так даана жазылган да. Алмамбет деген биздин эң чоң мына армияларыбыздын жетекчилеринин бири, манастын кеңешчиси болгон, ал Кытай болгон. Лилин прототип дагы бар, реальный да. Алмамбет мына Кытай эпос манасында деле бар. Толтура ичинде чет өлкөлүктөр келип кыргыздарга иштегендер. Анан бизде карабайсыңар, бизде Фучик, Фрунзе, Лагвиненко, башкалар санап берсек толтура
кыргыздар башка улуттар келип Кыргызстанда жакшынакай эле иштеп жашап баары менен жакшынакай эле мамиле. Бизде еврейлер жашайт, немистер жашайт, дуңгандар жашайт, уйгурлар жашайт, баары жашайт. Баары менен эле биз жакшынакай мамиле болуп эле жашап келе жатабыз. Бул жакта эч кандай проблема жок. Мынакей карагыла, биз өзбектерди депутат кылып атабыз жогорку кеңешке. Валерий Дил деген немисти вице-премьер-министр кылганбыз. Орустарды министр кылып атабыз. Мына Новиковду премьер-министрга чейин жеткиздик. Эмне кайсы мамлекетте бар ушундай? Биз деген баарына жакшынакай мамиле. Анан мындай да, алар деле кыргыз тилин үйрөнүш керек. Анан эмне, мисалы эртең пакистанецтер эмне кыргыз тилин үйрөнөбүз десе, биз эмне үйрөтпөйт, жок үйрөнбөй сүйлөбөй деп атыптырбызбы? Тескеринче, мындай проблемалар эмнеге болот? Анткени эгерде камырлашып жуурулушуп калса биздин калкка мындай маселелер болмок эмес эле. А бизде бар да, ошол мисалы Советтер Союзунда төрөлүп өсүп калгандар, ал макул эми, алар жок болуп барат десеңер, уже 70-80ге деле көбү чыгып калды. Бирок алардын балдары жана СССР тарагандан кийин ошолорду мисалы мектептер жакшылап үйрөтүш керек да, кыргыз тилин, кыргыз тарыхын, кыргыз адабиятын, туурабы? Антпесек анда эмне, Кыргызстан бул ошончун Кыргыз Республикасы да. Биз ошону талап кылыш керекпиз. Биздин мыйзамдарды билүүнү, биздин маданиятты, биздин тарыхты, адабиятты, тилди билүүнү биз талап кылыш керекпиз. Бул жакта эч нерсе жамандык жок. А пакистандыктар келип алып, мисалы, кыргыз тилин үйрөнгөнгө аракети жок. Кыргыз тили эмес, орус тилин дагы үйрөнгөнгө аракети жок. Мисалы Бишкекте бирок алар базарларда, кайсы бир дүкөндөрдө соода кылганда орусча эле соода кылышат да. Ошо. А кыргызчаны дагы үйрөтүш керек. Анткени бизде талап жок университеттерге. Ооба, бул билим берүү министрлиги. Өзүнүн талабы жок болуп атпайбы? Биз мисалы 10 кыргыз бир орусту көрсөк, орусча сүйлөшүп атабыз да. Биз алар менен деле орусча сүйлөсөк, булар орусча сүйлөшөт. Жок, алар анткени кыргызча билбесе, орусча айтабыз да. Орусча түшүндүртөбүз да. А бирок өзүлөрү деле түшүнүш керек да. Кыргызстанга келгенден кийин мен мисалы бир кандайдыр бир мамлекетке баратсам, мен барсам көп болсо 3 күнгө барам, 2 күнгө барам жумуштар мененчи. Мен ошол мамлекеттин базовый бүт сөздөрүн жаттап алам. Рахмат, кантип барам, муну менен кантип көрүшөм. Баарын жаттап алам, 2 күнгө баратсам деле. Булар эми жылдап жашаганы келе атса, кичине үйрөнүп алышпайбы, туурабы? Бияка келгенден кийин деле бул нормалдуу көрүнүш да. Билбегендиги бул талап жок мамлекетте. Мамлекет деген ошо Министерство образования талап коюш керек. Ким бир окуганы келеби, бүттү, биринчи жыл тил гана үйрөнөт, маданият, тарых. Бул нормальный практика. Муну Кыргызстан эмес. Азыр айтып чыгышат, ой, мына фашисттик, нацисттик идеология тиги бул дүйнө жүзүнүн практикасы ушундай. Дүйнө жүзүндө ушундай. Силер билесиңер, силер көп чет өлкөлөргө барасыңар. Мына Америка, Россия, любой системаны билесиңер. Бүт мамлекеттерде ушундай. Мына Кореяга, корейский университетке барып корейче билбейчи, көрөлү кантип окуйсуңар. Анан биз дагы англисче, биздин университеттер англисче сабак берүүдө англисче бере албайт биздин сабак. Сапаты жок бизде андай. Ошон үчүн муну дагы жакшылап караштырыш керек, иреттештириш керек да баары. Анан ошол окуя болгондон кийин эле анын артынан мисалы Кыргызстандын мамлекет башчылары баары реакция кылды. Сиз ушул реакцияларды кандай баалайт элеңиз? Ошол эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы, Кыргыз президенти, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, бул атайын жатаканага барып, мисалы чет элдик мындай коомчулуктун алдына өзүнүн сөздөрүн айтып кетти. Ушуларды кандай баалайт элеңиз? Мындай кемеси канчалык туура болду? Ушул жөнүндө дагы пикириңиз. Мен негизи абдан жакшы болду реакциялары. Сөздөрү натыйжалуу жана туура болду. Бирок ошол эле жерде мен эң жакшыны деле жакшыраак айтса болот да. Мисалы, кошуп коюшса болмок эле да, ушу биздин мамлекеттик саясаттын кээ бир туура эмес кесип жактары. Мына ушу университеттер боюнча, лицензияны таратуу боюнча, үчүнчүдөн жанагы биздин интеграция, бизде программа жок, мамлекеттик программа. Чет өлкөлүктөрдү же даже чет өлкөлүк эмес, Кыргызстанда төрөлүп өсүп, бирок кыргыз тилин, динин, тарыхын эч нерсесин билбегендер бар. Ошолорду мындай кыргыз коомчулугуна интеграция программалары жок экендигин жана ошолорду биз кабыл алып, ошол боюнча иштейбиз дегендерди кошуп кетсе жакшы болмок деп мен эсептейм. Анан бул жакта дагы жалаң эле мындай азыркы заявленияларда мындай бир тараптуу эле болуп кетип атат да. Мен деле ошолорго каршымын, жана митинг кыла калып, ошолорго барып погром кылып, ошолордун улутуна, жөн эле улуту үчүн сабагандардын баарына бул акмакчылык да. Бул таптакыр туура эмес да. Ал боюнча айтылганы эң жакшы. Бирок ошол эле учурда чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанга келип иштегени келип атасыңбы, ушактан нан табакканы келип атасыңбы, суу ичкени келип атасың, ушактан акча табып көтөрүлөйүн деп келип атасыңбы, анда ушул жактын мынакей маданиятын, салтын, тилин
үйрөнгөнгө аракет кылгыла алтындарым. Буякта эч нерсе жаман жер жок. Буякта эчтеке нацисттик эчтеке нерсе жок. Дүйнө жүзү ошондой. Пакистанга барып көргүлөчү, урду тилин билбейм, мен силерди көрүп көрөйүн. Же ошактан барып жанагындай силер мини юбка кийип көргүлөчү, мен силерди көрөйүн кандай болот. Силер Кыргызстанда көнгөнсүңөр да, мындай болот, ооба мини юбка кийсе болот, анан чачтарды минтип алып жүрсө болот. А жакта башкачараак кичине. Анан аякта силер Кыргызстанда деле келгенде мына биздин деле нормалдуу, биздин көрүшүбүз ушундай болуш керек. Буякта эч нерсе жаман жок. Кыргыздардын деле талаптары биздин коомчулуктун кандайдыр бир бөлүгүнүн талаптары натыйжалуу деп эсептеш керекпиз. Албетте биз өзүбүздүн биздин өзүбүздүн маданиятыбызды биз коргош керекпиз. Сиз маданият, тил жөнүндө сөз кылганда мындай суроодо кыргыздар өздөрү ошончолук сый менен мамиле жасап атабы бирөөлөрдү? Сиз айтканда биз ушул жөнүндө эле улам эле келип ушуга такалабыз да. Себеби дегенде биз жанагы мамлекеттик иш-чараларда эле көрөсүздөр. Баарына кыргызча саламдаштырып, анан баарына түшүнүктүү болуш үчүн мен расмий тилде сүйлөп коеюн деп айтышат го. Ошол сыяктуу эле да. Ошо кыргыздар бизден. Ошон үчүн эмне үчүн биз өзүбүз сыйлабаган маданиятты, өзүбүз сыйлабаган тилди башкалардан талап кылышыбыз керек анда? Жо, эмнеге биз сыйлабайбыз? Ал бул деген туура эмес. Бул азыркы мына акыркы 30 жылда кыргыз тилдүү масс медиа, мисалы 92-жылды массалык маалымат каражаттары 95% маалыматты орус тилинде берчү. Бүгүнкү күндө тескеринче болуп калды. 90% ашык маалымат кыргыз тилинде берилет. Азыр мисалы YouTube платформаны карасаңыз, же WhatsApp платформасын карасаңыздар, берилген маалыматтын дээрлик көпчүлүгү кыргыз тилинде. Бул туура эмес. Мамлекеттик органдар кыргыз тилине өтүп атат. Жаштар өз алдынча көбүнчө кыргызча сүйлөшүп атат. Жана бул жакшы, бирок биз эч кимди мажбурлабаш керекпиз. Неме деп. Бирок талап кылыш керекпиз. Кыргыз тилин баары билүүгө бул милдеттүү. Анткени биз Кыргыз Республикасында жашап жүрөбүз да. Эгерде силер Финляндияда жашасаңар, финче сүйлөгүлө, финче билгиле. Биз айткан жокпуз французча сүйлөбөгүлө, же пакистанча сүйлөбөгүлө, же кытайча сүйлөбөгүлө деген сөз жок бизде. Орусча сүйлөбөгүлө деп. Биз айткан жокпуз антип. Сүйлөгүлө. Силер керек болсо 10 тилде дагы сүйлөгүлө. Биз ага наоборот кызыктарбыз да. Силер 5 тил билсеңер бизге жакшы да. Бирок ошолордун арасында силер кыргыз тилин дагы билиш керексиңер. Бул деген керек болсо мыйзам түрүндө дагы болуш керек. Анан негизи эле биз тил алардын ушундай өздөрүнүн маданиятка интеграция маселесин көтөргөндөн кийин негизи бул жакта болуп өткөн окуяларды бирок мындай жалпы дүйнөлүк коом аны деген ушундай болуп турбу, булар мурда кандай жашашчу эле деген нерседе карабайт да. Дүйнөлүк коом деген булар окуганы келишти. Кыргызстан расмий түрдө кабыл алды, акчаларын алды. Анан кийин сабалганына карабай, мисалы милиция кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлери колдон эч нерсе келбей коргой албады. Ошол боюнча эле биз дүйнөгө азыр дүйнөдөйбүзбү же кайсы бир ушул окуяны караган өлкөлөргө, коомго биз ушундай өлкө боюнча калдык да, мындай өздөрү акчасын алып алып кайра сабаган өлкө катарычы. Эми муну дүйнө жүзү деп мындай айткандан алыс болуш керек. Биринчиден CNN, мына Deutsche Welle эч жактан бул маалымат чыккан деле жок. Бирок Индия менен Пакистан эли деле мисалы дүйнөдөн бери индиялыктар сүйүнүп атат. Анткени билесиңер да, Индия менен Пакистандын өзү мамилелери жаман. Анан пакистандыктарды бир жактан сабап атса, мисалы Индияда көбүнчөсү сүйүнүшөт да. Ошон үчүн биякта баарын мындай бириктирип кереги жок да. Эми Пакистандыкта ошондой болот болсо, эми Пакистанда деле тим эле маданият, тим эле шумдук деңгээлде деп айткандан алыс болуш керекпиз. Пакистан өзүнүн ичинде канча проблемалары бар. Аяктын өзүнүн ичинде жанагы демократия, укук коргоо, диний азчылык кандай карашат, анан улут азчылыктарга кандай карашат, алардыкы өзүнчө проблемалары тоодон, мындайча айтканда толгон токой алардын проблемалары деле. Андай деле толуп турат да. Анан дүйнө жүзүндө шерменде болдук дегенден биз алысыраак болуш керекпиз. Дүйнө жүзү билишет. Кыргызстан, ким Кыргызстанды билсе, Кыргызстан жөнүндө дүйнө жүзүндө аз эле билишет негизи. Билгендер Кыргызстанды меймандос, эң жакшы мындай меймандарга эң жакшы мамиле кылган мамлекеттердин бири деп бүт баары билет деп мен кепилдик бере алам. Негизи эле ушул окуядан кийин Кыргызстанда буга чейин мисалы менин көз карашымча ушул окуяларга алып келген дагы бир нерсе бул улуттук коопсуздук кызматкерлеринин жанагы чет элдик мигранттарды аябай мындай
шоу менен карма апаларды баардык маалымат каражаттарыны чыгарып жанагы Орусияда болгон окуялардай кылып маски шоу кылып аткандары да ушул канчалык таасир берет деп ойлойсуз? Эмне үчүн бизде сиздин оңучча мындай мамлекет тарабынан Индия, Бангладеш, Пакистандан келген жумушчуларга, мигранттарга карата кандайдыр бир мындай системалык түрдө каршы бир кампания болгондой болуп кетти да. Сиз ушуга кандай карайт элеңиз? Эмнеге андай болду? Анткени элдер ушундай талап көтөрүп баштады да. Мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек депчи. Негизи мындай болуш керек да. Кимдир бирөө миграция болуп келем десе, Кыргызстанга иштегени келем десе, мисалы окуган эмес, азыр иштегендер жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Иштегени келем деп келсе, анда алар ошолор келишим түзүш керек. Мисалы цех менен эгерде бирдемкени тиксе, же ошо такси компания менен мисалы бирөө иштесе, же курьерский служба менен, анын ошол келишимдин негизинде келиш керек. Жана ошол завод, фабрика же болбосо такси сервис ким, ошонун жетекчиси жоопкерчилик алыш керек аларга. Алардын коопсуздугу үчүн, алардын жүрүш жүрүшү боюнча, бүт бар боюнча өзүнө жоопкерчилик алыш керек да. Анан жөн эле Кыргызстанга келип алып, андан кийин жумуш издеген бул такыр болбойт. Биз эмне Америка болуп турабыз. Биз Америка эмеспиз. Мексикадан чуркап келип бияка кирип алып эле анан жумуш издейбиз депчи. Биз Кыргызстан деген бул кичинекей мамлекет. Биздин элдин саны аз, жумуш орун саны аз. Ошон үчүн бизди мындай таптакыр болбойт, жөнү киргизбеш керек андайларды. Анан студент болуп окуганы келип, анан окубай эле иштеп жүргөндөрдү толтура. Ушунун баарын көзөмөлгө алыш керек. Жана мыйзам бузгандарды мыйзам чегинде аларды Кыргызстандан кетириш керек. Бүт баары мына мыйзамдын алкагында эле болуш керек да. Бирок ошол эле учурда биздин президент өзү айтпады беле? Мына кыргыздар жалкоо болгонун улам биз ушундай куруучуларды да башка өлкөдөн тартканга аргасыз болуп атабыз депчи. Бул маселеси эмнеси? Мына мен ошол тигүү цехтердин жетекчилери менен деле мен сурагам. Ага канча төлөйсүңөр десем, $300 $500 чейин дейт да. $300 деген мындай жаман эмес акча да. Бул деген 25, 26, 27 миң сомго 30 миң сомго жакын акча да. Бул жаман акча эмес да. Айтып атам, эмне үчүн кыргыздарды албайсыңар? Неметпейсиң? Көп эле киши иштейм деп атат го. Десем, айтышат да, ой кыргыздар эмне? Дүйшөмбү күнү мен апам ооруп атат. Мисалы, шейшембе күнү мен тиги өзүм ооруп атам. Анан ушинте беришет дейт да. Среда күнү бирдемкен баланча өлүп калды. Анан тиги ушинте беришет дейт да. Кечке эле келбей койшат жумушка дейт. Бирок чын эле ушундай маселе көп бизде Кыргызстанда. Мамлекеттик служба эмес, мамлекеттик кызмат эмес, деги эле жеке ишканаларда деле ушундай маселе бизде көп да. Бизде жумушка барбай коюу, ар кандай мындай шылтоо табып, мынтип деген көп тилекке каршы. Ушуну дагы биз дагы өзүбүздүн маданиятыбызга киргизиш керек да. Мына 5 күн иш күн бүттү. Анан калганыңарды башка ошол бош убагыңарда кылып алгыла дегендейчи. Биз дагы ошону кичинеден бара үйрөнгөнгө аракет кылыш керекпиз. Сиздин оюңузча? Бирок аны биз деген алдагы мамлекет башчыдан, мамлекеттин жетекчилигинен дагы көрүнөт да. Мисалы, кээ бирде иш күнү деле футбол ойноп жүрүшөт. Аны эме элдер деле көрүп атпайбы? Мисалы, иш күнү, мисалы, вторник же среда күнү, мисалы, ошо мамлекет бүт мэрлер, акимдер, губернаторлор баары чогулуп алып, жогорку кеңеш баары футбол тээп жүрсө, элдер деле ойлойт да, биз деле ушинте берсе боло берет турбайбы депчи. Негизи бул деген баарыбызга бирдей. Биз понедельниктен мына дүйшөмбүдөн баштап жуманын аягына чейин, ишембиге чейин баарыбыз иштеш керекпиз. Таң атпай кечке чейин. Ушул окуяларды эске алуу менен, бирок ошол эле учурда кыргыздардын дагы бир 7 миллион калктын бир миллионго жакын калкы башка өлкөлөрдө мигрант болуп жүргөнүн эске алуу менен бирге Кыргызстанда миграциялык саясат кандай болуш керек деп ойлойсуз? Биз эске алып атып, ошону айтып атпайбызбы? Дүйнө жүзүнө мына кыргыздар Россияга баратканда эмне, Орусияга барып алып эмне өзүнүн тилинде сүйлөп, же кыргыз кечке эле кыргыздар өзүнчө бир жакта, мисалы, Москвадан пакистандыктардай кылып алса, бизди орустар жеп койшмак. Мисалы, барып өзүнчө бир жерлерди алып алып, мындай азыр мына бизде пакистандык шаарчалардай болуп калды. Өзүнүн чачтараштары, өзүнүн кафе ресторандары, өзүнүн комплекстери, жалгыз өзүнчө жашашат. Көрдүңөр беле, тиги Свердловский район, билесиңер да. Октябрьский, Свердловский район жана МУКтун университет, ошонун жанында өзүнчө шаарчалар тим эле. Кыргыздар ушинтип алсачы. Бирок алар жатаканасы болуп атпайбы? Жок, жатакан дальше өзүнчө, бүт айтып атпайбы, парикмахерскийлер өзүнчө, ресторандар өзүнчө, бүт баары өзүнчө, алар өзүнчө жашап атышпайбы? Була кыргыздарларга жумурлашып же кыргыздардын тилин үйрөнгөнгө эчтеке кандай аракет жок.
кыргыздар ошол жака барып алып өзүнүн эле тилин үйрөнүп алса, орусча үйрөнбөсө эмне болмок эле мисалы, же Америкага барып ошентсе эмне болот? Бул туура эмес да. Ошон үчүн биз кыргыздар кандай мигрант болсо, башка элдер дагы ошондой мигрант болсо, эчтеке проблема болбойт. Анан Мисалы кыргыздар ушундай патриот болот да, мисалы Россияга барса Россиянын патриоту болуп алышат, Америкага барса Американын патриоту болушат. Азыр мисалы кыргыздар бар бизге келип атышат, мисалы Россиядан келсе тим эле сүйлөө Кыргызстан жөнүндө бир маселе жок. Кечке эле Путинди макташат, Россияны макташат, ой ушу рас болду, Украинаны жантыш керек, антынч керек, мынч керек. Украинадан келген кыргыздарга жолугуп каласың ке чай ичме. Алар кечке Кыргызстан жөнүндө бир сөз жок да, кечке Украинаны макташат, жакташат, анан Россия басканчы тиндей мындай орустар жок кылыш керек. Америкага барып келген кыргыздар Американ патриоттор, мына демократиялык, мына кыргыздардай болуш керек. Кайсы мамлекетке барсаң, ошол жактын суусун ичсең, нанын жесең, ошол жерден ырындаш керек да, туурабы? Башка Кыргызстанга келип аткан мигранттар дагы ошондой болуш керек. Бул талап болуш керек. Мына эч нерсе жамандык жери жок буякта. Эч кандай нацизм деле жок бул жакта. Бирок биз ошол талап кое ала турганчалык деңгээлде шарт түзүп, же болбосо аларды чакыра турган, ушундай бул талаптардын баарына жооп бере турган кишилер келе турган нерсеге мындай бир кызыкчылыгыбыз барбы биздин өлкөдө? Сиз туура айтасыз, бара бирок эмне орустар менен американецтер талап бизге неме шарт түзүп берип атышат. Мисалы аэропорттон тосуп алып эмнеси менен тартат да Кыргызстан, эмнеси менен тартыш керек? Орусия, Америка булар айлык акысы менен тартат, жумуш орундары менен тартат. Биз эмнебиз менен тарта алабыз ушул күндө? Эмнеге келип атышат анда? Келип аткан ушунча көп келип атканы, ашып ташып келип атканы демек бар да. Бизге, значит, жагып атат. Жөндөн жөн келе бербейт да. Өздөрүнүн акчаларын төлөп, ушака келип, ушакта кеткиси келбей жүргөндөрүнүн деле, значит, ошондой себептери бар да. Демек, Кыргызстан жаман эмес. Кээ бирлер айткысы келгендей, мына бизде эч нерсе жок, тиндей мындай депчи. Биздики эң жакшы. Жаман эмес биздики. Жаман эмес. Мына Туркменистанда, мисалы Таджикистанда кырдаал таптакыр башка. Биздин айылдар жакшы жашайт, Кудайга шүгүр. Бизде согуш жок, Кудайга шүгүр. Бизде маалыматтык коопсуздук бар, маалымат ачык мамлекет, демократиялык мамлекетпиз. Албетте проблемалар бар, особенно акыркы жылдары. Бирок ошого карабастан, мындайча айтканда, биз жакшы эле мамлекетпиз. Мен мисалы сыймыктанам. Кыргызстанда жашаганым менен, ошо Кыргызстандык бизде өзүбүздүн мамлекетибиз болгондугу менен. Жана ар бир мамлекетте де биздин деле өзүбүздүн проблемаларыбыз бар. Аларды биз мына чечкенге аракет кылыш керекпиз. Міне Пакистанда проблема жокпу? Пакистанда толгон токой проблемалар. Негизи эле биз бул миграциялык болгон окуялардын көйгөйлөрүнөн негизи эле Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги көйгөйлөргө дагы бир аз көз салып кетсек, сиздин оюңузча акыркы ушул биз мындай жаңы бийлик азыр жаңы да болбой калды. 4 жылдык окуяны 20-жылдын октябрдан баштап азыркы күнгө чейин өзгөрүүлөрдү сиз жалпысынан кандай атайт элеңиз да? Кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Кайсыл тарапка оң өзгөрүү болуп атабы, терс жака өзгөрүү болуп атабы? Жок, силер кайсы жагын сурасаңыз, мисалы, оң жактарын айтып бергилесе, мен оң жактарын айтып берейин. Жок, сиз өзүңүз кандай карайсыз? Жакшы жагы көбүрөкпү, жаман жагы көбүрөкпү? Бар эле бар. Жакшы жерлери деле бар, жаман жерлери деле бар. Анда эң жакшы 3 өзгөрүү, эң жаман 3 өзгөрүүнү айтып. Жакшы өзгөрүүлөрдөн азыркы мына аэропортторду, регионалдык аэропортторду оңдоо түзүү иштери боюнча. Мисалы, Жалал Абадда аэропорт салынат, Көлдө аэропорт салынат, азыр мына Таласта аэропорт салынат. Бул негизи эң жакшы да. Эгерде биз бат-бат бири-бирибизге жетип турсак, анан авиа билеттердин баасы аз болсо, бул эң жакшы болот. Бул туризмди дагы өнүктүргөнгө, элдин өзүнүн мобильностине дагы жакшы. Бул мисалы абдан жакшы да. Авиа жанагы кандай десек, авиа инфраструктуранын күчөтүү саясаты. Бул жакшы саясаттардын бири деп эсептесек болот. Экинчиден, мына базар реформалары. Негизи базарлардын көбүн байлар басып алып, жөн эле гектарлап жерлердин баарын басып алып, мамлекетке 5-10 сом төлөп коюп, аны ар бир арендодателден жана ар бир контейнерден $200-300 алып жүрүшөт, билесиңер. Ошонун баарын азыр иретке алып келип, ошонун баарын бааларын түшүрүш керек. Ошондо продукция дагы арзандайт да, азык-түлүктүн баасы, кийимдин баасы элге дагы жакшы болот. Базарларды да иретке алып келиш керек. Азыр кыргыздардын базарына кирсең эчтеке жок. Же суусу жок, байкуш ошо сатуучулар араң турушат, же суусу жок, же канализациясы жок, же свети жок, же жылуулугу жок. Условиялар ужас. Кээде бир
кээ бир базарлар күйүп кеткен Сооронбай Шариповичтин кезинде, билесиңер да. Базарлар күйүп кетсе дагы ошонун страховкасын кылып беришпейт. Анда эмне, ал пожарный безопасности жок, эч нерсеси жок, ошонун баарын иретке алып келиш керек. Ушул жумуш жүрүп жатат, бирок абдан мындай шашпай, анан бир аз муну деген конкретно эле мынтип неметип мамлекетке өтсө мамлекет жакшыраак иштетет деп ойлойсуз? Негизи мамлекетке албаса дагы, бирок ошолордун ээлерине ошону талап койсо болот. Пожарный безопасность суу болуш керек, таза болуш керек, проходдор мындай болуш керек деп биз талап койгонго укугубуз бар. Ошолорду бирок азыр мына аракеттерди көрүп жатабыз. Ошолорду бирок андан дагы күчөтүп, андан дагы мындай немеде. Анткени базар деген бул ар бир шаардын, айылдын жашоосунун ортосу. Дүйнө жүзү боюнча ушундай. Европага барсаңар деле базарлар так ортосунда турат, шаардын ортолорунда турат. Биздикилер болсо базарды шаардын четине чыгарабыз дейт. Кызыксыңар, дүйнө жүзү боюнча. Ошо силер мактаган Европа менен Америкада деле ошондой. Араб мамлекеттеринде деле ошондой. Мына Өзбекстанда деле ошондой. Мына Самарканд, Бухарага барсаң, базарлар так ортосунда турат, чекчейип. Стамбулда деле ошондой. Туурабы? Бул саясатты дагы мындан натыйжалуу жүргүзүш керек. Мен ойлойм. Анан дагы бир кайсы дагы бир жакшы иштерин ата кетсек. Мына болуп аткандар жакшы негизи көп эле да. Мейли, анда мисалы спорт боюнча деле. Мына спортту өнүктүрүү бул дагы жакшы нерсе. Ошо футбол деле жакшы нерсе негизи. Анткени спортту продвигать эткени мен бул жакшы нерсе деп эсептейм да. Эми терс көрүнүштөр боюнча. Биринчиден биз азыркы бийлик хоп майлы дегендерди деле жакшы көрөт экен. Мына бүт эле сиз жакшы, сиз эле мына жылдызсыңар, силердей мындай болгон эмес, 30 жылда, 3000 жылда мындай болгон эмес дегендер деле жакшы. Анан кичине эле мындай даже критика эмес. Мындай эле кылып койсок, же мындай кылып койсо, ошондойлорду тим эле жаман көрүшөт экен. Бул жаман нерсе. Критикага реакция нормалдуу болуш керек. Массалык маалымат каражаттары, оппозиция деп коебузбу, кандайдыр бир жарандык коомго баарына мындай мамилени жакшы кылыш керек деп мен эсептейм да. Калк, президент деген бүт калкка президент болот. Аны мактагандарга гана эмес, жамандагандарга деле президент ал киши. Аларга дагы мындай, мисалы силердин ата-энелерде деле балдар болот, балдар ар кандай болот. Кээ бир балдар мындай неблагодарный болот, кээ бир балдар ар кандай болот, бирок аларды кордосо болбойт да. Ошон үчүн президент катары президент эч качан жана өкмөт өз жарандарын кордобош керек. Эгерде алар туура эмес болсо дагы, мисалы туура эмес сүйлөп атса да, ал боюнча мына сотко берсин, сот аны деген штраф салсын, бирок жана каматып жана неметип, бул туура эмес жана журналисттерге, саясатчыларга. Экинчиден мына саясатчылар менен көп мына Мадумаровдун иши, жогорку кеңештин баарын талкалап жана неметип аткандары, бул дагы жакшы көрүнүштөрдөн эмес деп ойлойм. Экономика жаатынан дагы мен ойлойм, мынагу налогдор боюнча дагы жакшыраак азыр саясатты жүргүзүш керек. Налогдор боюнча элди сыкпаш керек. Элди сыкпаш керек, элдин айласын алты кетирбеш керек. Тескеринче элге жардам бериш керек да, мамлекет, биздин министрликтер ушундай. Административдүү реформа конституцияга ылайык өтүш керек. Баарын мындай кызып-сызып неметсе болбойт. Эми терс жерлер деле бар бир топ. Ошол эле сиз айткан, мисалы президентке каршы эмес, кичине мындай өзүнүн башкачараак пикирин билдирген адамдардын арасында ошол эле мисалы журналисттер бар. Алардын арасында биздин оюбузча журналисттик коомдун бир мындай пикири боюнча бул нерсе көпчүлүгү сиз айткан мындай мамлекеттик деңгээлдеги бир кызыктуу окуялардан улам болуп атат. Ошолордун бирөөсү алтын маселеси да. Биз ошол жөнүндө айтсаңыз, негизи бул кумтөрдүн мамлекетке өтүүсү, андан кийинки болгон окуялар, андан кийинки мындай бир алтындардын изи табылбай эле кайра ушундай биз мынчаны деген Улуттук банктын эмесинде сактап атабыз деген, биздин резервде сактап атабыз деген маалыматтар канчалык туура, канчалык бул мындай жакшы, туура саясат деп ойлойсуз? Биз бул боюнча керек болсо президент өзү кайрылуу жасап, биз көз карандысыз комиссия түзгөнгө даярдаганбыз дегенде, Болот Темиров айтты, мен буга киргенге даярмын, көз карандысыз комиссияга, себеби дегенде президент Болот Темировго жооп кылып айтып атпайбы? Ушул нерселерди кандай болот?
Биринчиден сизге жана сөзүңүзгө аралжы кошуп кетейин. Журналисттер камалып атат, тинтип атат деп атпайсыңар. Ошолордун арасында мисалы Олжобай Шакир деген жазуучу бар экен, ал киши 5 жылга камалыптыр. Митингге чакырды депчи. Эми баягы карасаңар, Бишкектин так ортосунда килейген митинг акция өттү. Наркотиктерге каршы депчи. Мэрия өткөрүп жана неметип, эми соттун чечиминде так жазылып турат. Митингди, акция тиги бугуларды кылса болбойт деп турат. А эмнеге мисалы мамлекеттик органдар митингтерди өткөрө берет? Аны ачык жарыялашат, биз митинг өткөрөбүз, ошол митингке келгиле деп жарыялашат. Аларды мисалы эч ким камабайт, эч ким жоопкерчиликке тартпайт. Олжобай Шакир уулу одиночный митингке мен чыгам десе, сразу онлайн митинг болчу. 31-август күнү онлайн митинг. Онлайн митинг. Мен азыр биринчи угушум. Ошо онлайн митингке камалса, эмнеге бияктан мисалы мыйзам деген баарына бирдей, аякта жазылган жок. Мисалы деген жазуучу Олжобай Шакир митингке чакырса камалат. Ана мэрия митинг баарыбызга мыйзам бир. Ал президент деле митингке эртең чакырса, анда ал деле киши неметиш керек, жоопко тартылыш керек. Эмне үчүн бул мындай туура эмес саясат? Бул деген таптакыр туура эмес саясат. Баарына мыйзам бирдей иштеш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз азыр алтын маселеси боюнча айттыңыз. Туура айтасыңар, бул маселе деген аягына чейин талкууланып, мисалы президент деле мен көрдүм, анын билдирүүсүнөн корккон жери жок экен. Андан демек ал киши буга тиешеси жок деп ишенсек болот. Бирок ал үчүн мына өзүнө деле жакшы да. Ачык мындай комиссия түзүп койсо, аякка жанагындай баягы өзү айткандай таарынгандар, бийликке жетишпей калгандар, анан ичи күйгөндөр, анан ошолордун баарын киргизип койсун. Ал далилдеп чыксын ошолор. Эгерде уурдалган болсо, кимдир бир алтынды ташкан болсо, өзүнө жакшы да. Бул боюнча мен айтып кетейин. Биринчи жолу ушу алтын маселеси чыгып кеткенде жана агасыз алтындар менен сүрөткө түшүп билесиңер да. 1-2 күндөн кийин эле жана Тажикстан менен согуш болуп кетип, монтип аралашып неметип калды. Азыр болсо дагы бир жолу мына скандал башталды алтын боюнча. Сразу могу пакистандыктар болуп кетти да. Ушинтип аягына чыкпай калып атат алтын маселеси. Мен ойлойм, эми бул алтын маселеси боюнча президент өзү деле чекит койдуртуп койсо, могул ар кандай күчтөр аркылуу бул жакшы болот эле деп эсептейм. Мен бул боюнча бир сөз айтып кетейин. Мисалы Акылбек Жапаров ошо биринчи жолу алтын кризиси башталганда, билесиңерби? Ошондо айткан эле, оппозицияны чакырабыз, келгиле ошо комиссияга киргиле тиги бугу деп айткан болчу. Ошондо мен комиссияга сунуш киргизгенбиз. Мына мени киргизгиле деп, мени бизге 50 000 киши добуш берген. Мисалы 50 000 киши деген бул аз киши эмес да. Бул еще шайлоого келгендер, келбегендер канча? Мисалы бизден 3 кишини кошкула деп мен сунуш берген. Мени анткени мен англисче билем, мен чет тилдерди билем, мен мыйзамдарды жакшы билем. Экинчиден Чынара Макдональд дегенди кошкула. Мунун күйөөсү канадалык, ошо Кумтурда иштешкен, документацияны жакшы билишет, тарыхын жакшы билишет, немесин кошо. Анан Наристе Калчаев дегенди кошуп бергиле дегем. Наристе Калчаев Атамбаевдин кезинде камалган. Ошо Садыр Жапаровдор менен чогуу чыгып, жанагы алтын деп камалып кеткен. Анан ошол чыгып, анан ошо Кумтур именно ошол жергиликтүү алтын өкүлү, патриоту, ошо эл аны колдойт. Ошол кишини да кошуп бергиле. Үчөөбүздү тизме кылып мен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевичке бергем. Ооба, конечно, макул дешкен. Кана бизди кошкон комиссияга. Эдил Жолдубаевич дагы сизге сурасаңыз, эгерде айтат да, ооба, ушинтип Темирлан ушинткен. Биз өкмөт өзүбүз айттык келгиле кошулгула деп. Биз аларга айттык, макул, жакшы болбодубу, биз справедливо карап беребиз. Эгерде таппасак айтабыз, Садыр Жапар таза экен, бул жакта туугандар да таза экен деп. Бирок өздөрү чакырып коюп, анан кайра биз расмий публично деле айткан жокпуз. Мына биз комиссияга кошкула деп. Анан бирок ошо карабай коюшту мисалы. Эмнеге? Мына азыр президент кайра чакырып атат. Мен кайрадан даярмын. Ошо 3 киши биз профессионалбыз, биз бул боюнча тарыхын билебиз, жергиликтүү калктын ичинен дагы бирөөнү алдыртабыз. Жөн киши эмес, ал Жапаровду колдоп, ошо менен чогуу камалган киши керек болсо. Атамбаевдин убагында. Мына Атамбаевка жакын саясий партия, Атамбаевдин кезинде камалган кишини биз комиссияга киргизип атсак, аны дагы киргизгиси келишпейт да. Эмнеге анда? Ошон үчүн муну деген неметип караш керек деп мен ойлойм. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо сизге, биз акыркы 4 жылдык окуялар жөнүндө сөз кылганда, сиздин оюңузча Кыргызстандын жалпы эле башкаруу системасынын өзгөрүүсү
президенттик башкаруу системага өтүүсү кандай жыйынтыкка алып келди? Жыйынтыктарын жакшы деп баалайсызбы, жаман деп баалайсызбы? Бул парламентти институт катары толугу менен жок кылган жокпу? Негизи президенттик системага биз өткөн жокпуз. Вообще биз деген эмне деген система болуп калды? Чала була эле болуп калды баары. Мисалы Америка президенттик мамлекет, Америкада премьер-министр деген жок. Бизге эмне кереги бар? Председатель кабинета Акылбек Жапаров эмне кереги бар? Президент айтпады беле, мен жоопкерчиликтин баарын алам деп. Мисалы Америкада ошондой. Президент күчтүү президент бар, күчтүү парламент, А бизде болсо мына кайра төрага кабинет министр. Эмне кереги бар бул? Акылбек Жапаровдун кызматы негизи кереги жок. Президент түздөн түз иштеш керек. Губернаторлор менен, министрлер менен. Президенттик мамлекеттер сыяктуу. Бизде андай болбой калды тилекке каршы. Экинчиден парламентте калсыз болуп калды. Ана мен ар дайым айтчумун да, эмне үчүн парламенттик мамлекет жакшыраак президенттиктен карагандан. Анткени парламентте жана кечирип койгула катуу айтып ийсем, дөдөйлөр отурса мындай билимсиз, акылсыз, эч нерсеси жок мындай адамдар отурса парламенттечи, эң көп болсо биз каткырабыз да, ушундай жинди депутаттар ушу тупой парламент депчи. А эгерде президент ошондой, президенттик өлкөдө жаман президент болсо, анда ошол эл кан жутат, ошол эл ошо аябай кыйналат, жаман болот да. Парламенттик системада эми депутаттар жаман болсо эч нерсе болбойт да. Каткырып эле отура беребиз, эмне кылмайлык бар. Циркте эле жатып отура беребиз. А президенттик мамлекетте президент жаман болсо, бул трагедияга алып келет да, чоң трагедияларга алып келет. А бизде кандай болду? Бизде президенттик система туура эмес. Кыргыздарда негизи бизде мамлекет башчы бизге керек, мамлекет башчы, бирок бизге эл башчы кереги жок. Бизде эл өзү ар бирөөнө башчы боло алат. Биздин эл деген бирөөнү угуп, анан бирөөгө деген мындайча айтканда хан катары көрбөйт. Бизде өзүбүздүн тарыхыбыз бар, өзүбүздүн маданиятыбыз бар. Ошол маданиятка ылайык бизде хан деген бул деген жөн эле элдин кулу да, кыргыздын түшүнүгү боюнча. Ошон үчүн бизге президенттик башкаруу таптакыр жарашпайт экен. Азыр дагы бир жолу ошону биз далилдеп көрүп атабыз го. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Келкел платформасында Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков менен чогуу Кыргызстанда болгон акыркы окуялар, негизги эле акыркы 4 жылдын саясий жыйынтыктар жөнүндө сөз кылдык. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.